Блогер Сыдымандын соту токтотулду. Видео толугу менен берилген диск экспертизага өткөнүнө байланыштуу сот токтотулуп, кайсы күнгө белгиленгени белгисиз бойдон калды. Ал эми Элмир Сыдыманов үй камагына калтырылды. Бүгүн 8 июнда Бишкектин Октябрь райондук сотунда блогер Элмир Сыдымановдун соттук отуруму өтүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча чечим бүгүн чыгат. Октябрь райондук сотунун имаратынын алдында блогердин достору жана жакындары келген. Алардын катарында ырчы Анжелика дагы бар. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Самара Каримова депутаттыкка саунасы түртөбү. Ырчы Самара Каримованын кийинки убактары кандай ушак сөздөр көп ээрчүүчү болду. Буга чейин дайыма эле анын күйөөсү экөөнүн Ош шаарында сауналары бар деп айтышчу. Негизи саунанын терс жактары көбүрөөк деген пикирлер бар эмеспи? Эми ал ушакчылар Самаранын атын ошол сауналарга байланыштырып жатышыптыр. Бир топ депутаттар ошол жерде эс алышып, алардын жоруктары билинип калганда, кой эч ким билбесин, акысына Самараны депутат кылабыз дешкен имиш. Шумдугум кур, Самара Каримованын ийгиликтери бир тобун түн уйкусун бузуп жатканы окшойт. Болбосо ушундай ушактарды тартышабы? Биз болсо Самарага чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эгерде депутат болуп калса, эл үчүн ак кызматын кылсын деп тилек кылабыз. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.